Бирок кийген эмессиңби десе, кийген эмесмин десең анда арам болот дагы. Эми бир-эки жолу кийдим, менин кечиресиз деп айтсаң. Депорт болсоң, катыныңа телефон чаласың. Телефон депорт болбогондур. Biz качантан бери жана кайсыл күндөн бери мусулманбыз? Ал мустактан бери. Аны айтканбыз өткөн сабакта. 22:10 номерун алып койгулачы машиненин дейт. Кечиресиң, муну бая бериш керек эле биринчи. 22:10 номеру бар машинени алып коюңуздар, тыгылып калдым дейт. Кыямул лейл намазын орозодо окуган дуруспу? Кыямул лейл бул тахажжуд деген сөз. Орозодон башка да бардыгында эң жакшы. Бирок кыямул лейл бул тахажжуд нафил намаздардын катарында турат дагы, нафил намаздарын жамаат менен чакырып келип окуган бидат. Bir adam naфил окубаса келип уюса макул, эки адам, 3 адамдан ашканы бидат болот. Анан келгиле окуйбуз деген бул туура эмес. Анткени пайгамбар алейхиссалам андай сүннөттө айтылган эмес. Окуп атканда bir adam уюган, 2 адам уюган риваяттар бар, бирок 3-чү адам уюганга болбойт нафил намаз, тахажжуд намаздарда. Аля сабили тадаи депче, ошол жанагыдай тахажжуд намазга аля сабили тадаи бирин-бири чакырып келип нафил окуган жок. Бирок жеке өзүнчө окуса, же чакырбай окубаса, бирөө келип уюп алса, анда ал жарай берет. Парыз намазынан соң дуа кылып, муктаждыктарды сурап, анан сүннөтүн окуса туурабы дейт. Сүннөттөн кийин окусаң туурарак болот. Ансең дагы туура, бирок сүннөттү окуп алып кийин окусаң туурарак, анан сүннөткө ылайыктуураак болот. Далилдер толтура. Эшектин сүтү адал деп гезитке жаздыңыз беле? Жок. Бирок жазылган гезитке. Сапку калем деп айтат. Кээде бир нерсени ойлоп жазасың, анан баспадан кетип калат кээде. Менде ушун жаздыңызбы? Жок, мен арам деп жазган десем, адал деп карасам, гезитте мен жазган суроолордун арасында эшектин сүтү адал деген жазуу бар экен, мен аны арам деп жазган болчумун. Кудайдын тагдыры ушундай. Адам эч убакта кыйынсынбаш керек. Балки жазып атканда бой көтөрүп мен кыйын болуп кеттим, жазып атам деп ой келип кеткен, шайтан басмаса кылып. Ошентип өзүм жазып, өзүм компьютерден, анан ишенбей келип компьютеримди карасам, эшектин сүтү адал деген жазуу бар экен. Мен эчен жазам деп ойлогон эмесмин да. Гезиттен окуп мага айтышты, барып жазган, мен ишенген жок, бузуп койдуңар дедим. Деп анан өзүм жөнөткөн катты интернеттен ачып карасам компьютеримен, эшек адал деген жазуу турат да. Ошол жерде айттым, тооба кылыш керек. Тооба кылыш эч убакта мен кыйынмын дебеш керек. Кыйын болуп каяка чейин басып барат. Кээде мага да ушундай келет. Газетке жума сайын 2 бет жазып атам, жазып атам, ким жазып аткана, ким жазды деп шайтан баспаса кылат да. Ана мына саңа деп туруп, ошентип кетет. Мен ага ишенбейт элем. Китептерден окусак жазат да, паланча алым жазып атып, мынтип айтып койгон, бирок ал антип айтпайт эле, бул сапку каламин деп айтат. Калемдин өтүп кетип, созуп кетүүсү деген сөз. Түшүнүктүү тууган, жазып атып, муну жазам дегенде ушундай болуп, башка нерсе жазылып кетиши ыктымал деле. Айтабыз кээде биз. Ушундай осуят кылыптыр десе, андай осуят кылганга биз ишене албайбыз, анткени анын илими буга жол бербейт эле деп. Бирок пандачылык болуп кеткен ыктымалы бар деп. Эшектин сүтү арам, эти дагы арам. Карагыла, эреже. Эти арам болгондон сүтү дагы арам, сүтү арам болгондон эти дагы арам. Эти арам болуп, сүтү адал болуп кала турган нерсе жок тууганым. Эти арам болуп, сүтү адал боло турган нерсе жок. Же ушундай. Сиз 4-чү күнү 7-чи каналга келип суроолорго жооп бересиз. Жума күнү мечитте баян кыласыз. Аялдар биз дагы барабыз дешет. Ошол үчүн 6-чы күнү барпы театрга же болбосо стадионго аялдарга же башка адамдар үчүн баян кылып берсеңиз болобу? Сизди Жалла Башары өтө сыймыктан угушат. Рахмат дейт. Муну биз пикирленелик. Анткени аялдар жамаатына маани бербесек болбойт. Маани беришибиз керек. Анан кээде аялдардын өздөрүн калтырып коюп, анан эркектер көп илимдүү болобуз да, аялдарыбыз калып кетип, аялдар балдарга туура эмес тарбия берип, биз өзүбүз биякты көздөп, балдар биякты көздөп кетип калган учур бар. Бишкекте аялдарга атайын сабагыбыз бар, жумасына бир жолу болот. Кечээ шейх барды да лекция окуп берди. Кийин бардык лекцияга аялдарга бөлүм кылдык биз.
Анан мен ойлоп атам, мечиттин жетекчилиги менен сүйлөшүп, балким кийинки сабактарда кийинки мечитти аялдарга бошотуп беребиз, аялдар кирип чыгып кете турган болот, анткени биз сабак күндүзү. Эркектерге бул тараптан чыккыла, аялдар бул тараптан кирсин деп, анан аялдар чыгып машинелерин отурмайынча эркектер чыкпасын деп шарттарды карап көрөбүз, бирок аны мен дамылдар менен кеңешишим керек. Анткени махалли дамылдарлар, устаздар булар кантип айтып ушундай болуш керек. Анткени мен бу жерде шартты жакшы билбейм. Иншалла. Бирок эң жакшы нерсе бар, туугандарым, магнитофон деген бар, диск деген бар. Мына бул жерде камера тартып атат. Интернеттен карасаңар, бейишке карай жол. Багыт. Бейишке карай жол деген мына бүгүндөн баштап тартып атат. Биздин бардык сабактарды дискке чыгарат, анан ошондой эле интернетке чыгарат. Бейишке карай жол дегенди карасаңар ошондо бар, туугандарым. Бардык сабактар бар. Ал эми Бишкектеги сабактар Насат медиада бар. Үшүр берүү байга дагы кедейге дагы бирдейби? Ооба. Үшүрдө бай кедей деген жок, үшүрдө түшүм деген бар. Түшүмдөн бериле берет. Акчаны аманатка процент сактаса болобу? Аманат деген сактаганда процент деген сөз болбойт, тууганым. Аманат деген мына ушуну бердим, ушул кагаз сактап кайра бересиң деген сөз. Карыз деген ушуну бердим, бирок ушундайды кайра бересиң деген сөз. Мисалы үчүн мен айттым, таксырым, мына ушул мисалы үчүн менин чөнтөгүмдө мисалы үчүн пул болсо, мисалы үчүн мына пул, мына сары жакшы көрүнөт көзгө. Кызыл экен. Ушул пулду 500 сомду аманат деп мага бирөө берди. Бергенде ушул кагаздын дал өзүн кайра сактап беришим керек мен. Ушуну алмаштырып башка 500 сом берсем, аманатка кыянат кылган болом. Демек номурга берди мынакей 15-74-74 деген. Аманат ушундай, ушуну өзүн пулум сактагандай сактап койсом дагы бирөө келип урдап кетсе, мен айтам, мен шалакылык кылган жокмун, ал урдалып кетти, мен жакшылык бекиткем десем, мен төлөп бербейм муну. Эгерде мага бирөө 500 сом берип, мен карыз деп алсам, анда мен бул номурду сактап беришим шарт эмес, башка 500 сом, же 200 сом бир жанагыдай 1000 сом, 100 сом берсем дагы жарай берет. Мен өрттөнүп кете, урдалып кете иши жок анык. Ал эмне? Мен төлөп бергенге милдеттүү болом. Аманат менен карыз мына ушундай. Жанагы процентиге бул карыз боюнча, эгерде аманатка деп туруп процент менен бересиң десе, бул аманат эмес, бул жөн эле сүткөрлүк болот. Кыяматтын белгилери жөнүндө айтып бериңиз дейт. Мен бүгүн базарды кыдырганда менин китептерим турат, көрдүм. Бактылыктын формуласында кыяматтын белгилерин толук жазганмын. Имам Махди боюнча дагы бар. WhatsApp социалдык тармагына сиз кандай көз караштасыз? Колдонуш керекпи же колдонбоо керекпи? Акыл эске толуп, анан үйлөнүп калган жигиттер колдонсо болот. Анткени аялы бар. Анан бойдокторго мен болбойт дейт элем, анткени өзү билбеген абалда ичине кирип кетет. Анан мектептеги кыздарга, балдарга WhatsAppты бергенге болбойт. Алар өздөрүн сактап кала турган деңгээлге жете элек. Кыздар уя сүрөттөрдү көрөт, балдар уя сүрөттөрдү көрөт. Ушундай ушул тарапта айтышты. Балдар дейт, классташ кыздарына WhatsApp'тан дейт, эркектердин жылаңач турушкан сүрөттөрүн жөнөтүшөт, кыздар көрмөксө үйүнө барып жанталашып тиктеп көрөт ошону дейт. Алар буларга жөнөтөт, ошентип отуруп аны билбей калат дейт. Мага бир сөз айтып беришти. Билесиңер, мамлекеттин коопсуздугу деп кээ бир адамдардын телефондон укканга туура келет мамлекет, ал туура сөз. Анткени эмне айтып билебиз биз, чынбы? Ошон үчүн кээ бир адамдардын телефондорун мамлекет укканга шарият жол берет. Кээ бир адамдардыкын, ызычуусу барлардыкын. Анан домашний телефон угуп отурсам, бир досум айтат, чоң молдонун бетин жапкан кызы бар дейт. 5 жыл мурда. Башка бир молдонун бетин жапкан кыз экөө сүйлөшүп атат, эми экөөнүн сүйлөшүп аткан сөзүн мен угуп отуруп, уялып кетип токтотуп койдум дейт. Эркектер жөнүндө ушундай сүйлөшүп атышат дейт. Көрдүңөр тууганым, паранжы менен бет жапкан менен бияк таза эмес болсо болбой калат. Ал WhatsApp деген бетин жаптың, бирок жипчылаңач кылып койгондой эле кеп. Адамдар азыр кыйын, ыйман өтө мөмөсүз, жемесиз болуп калды. Ошол себептен мектеп жаштагыларга жанагыда простушка телефондор болот. Кат келбей турган, SMS барбай турган, жөн эле да дей турган телефондор. Ошол эле керек. Чач алып иште мөрттөп саламын, эчтемке болбойбу дейт. Эчтеке болбойт. Он чачтын баарын көмө турган болсо сага бир кети жер керек анда. Казып көм деп. Же түйүп туруп колуна бер, апарып көмүп ал өзүң деп каалабаса. Ата баласына арак ичип алып бата берсе кабыл болобу дейт. Жок. Кандай ичкени арам болсо дуа кабыл болбойт да. Шарият боюнча үйлөнүү той кандай болот? Кыскача айтып берсеңиз,
aragı jok, erkek ayal aralashpagan toy şunday bolot. Menden suraşat aş berse bolobу dep. Ben aş berse bolot deyim. Aş degen kандай? Kırgızlar aş berse degen söz atası ölüp kalat 20 jıl murda. Anan 20 жылдан кийин кичине балдар путуна туруп калгандан кийин элди чакырып кичине той топур кылып, Куран окутуп, молдонун чөнтөгүн тойгузуп, курсагын тойгузуп, бир улак кылып берип, анан баскетбол кылып берип кетирет ошо. Адамдар азыр андай кылбай калышты. Конок багат, ар бир коногу экөөндөрү арак ичпесе калган бар арак ичип алат. Мындай аш арам болот. Ошон үчүн тууганым, той кылганда арак аралашпаш керек, рия болбош керек. Камбагал байлардын баары бирдей чыгылса бул жакшы болот. Бала эмизген аялды аптасына 2 жолу медресеге жөнөтсө болобу таалимге? Болот. Баласын кошуп апарсын. Же бала сен карап тур, тойгузуп бар, анан кайра келгиче келип калат иншалла. Алым Мүрзөнүн жанынан өтүп кеткиче кабырдагы азап токтоп турабы дейт. Кабарым жок, балким барды, бирок менин кабарым жок бул боюнча. Алым менен бирге олтурса кыяматта шафаат болобу дейт. Эми бирге отурса дегенде автобуста кетип атып отуруп калсаң деген сөз эмес. Мына ушинтип отурсаң деген сөз. Андан бирнеке ук алымдан. Анан келип алымды мачиттен кубалап чыга турган болуп, анан алымды гыйбат кыла турган болсоң анда болбойт. Кетсин, алым кетсин десең анда болбойт. Бирге отурсаң дегенде мурат максат эмнеге алым менен бирге отурасың? Дарсин укса, сабагын уксаң, шафаат болот деген, илимиң өзүңө шафаат болот деген маани. Патинген болса путуң üşüйт десе, патинген алып мойнуңа ачтап койсоң, жылаңайлак болсаң путуң üşüйт да. Патингени кийиш керек. Анан путуң üşüйт. Ошол сыяктуу алымда масала уксаң, анан сага шафаат болот. Жума күнүңүз менен жана жума айямыңыз менен деп куттуктаса болобу дейт. Бирөөлөр бидат дейт, бирөөлөр башка дейт, бирөөлөр бир канча хадистерди келтирип жиберет. Бирок жума биздин жумалык майрамыбыз. Майрам дегенде бул мындай кыйытып айтканда же бир мубалага айтканда майрам. Болбосо эки эле майрам бар бизде. Орус айт, курман айт. Бирок майрам дегенибиз майрам эмес, бирок майрамдагыдай жакшы настроение менен, жакшы бир мындай бир табассум, жакшы бир шан шөкөт менен, шаң менен жүргөнгө милдеттүүбүз деген сөз. Ошондой күнүңүз менен деп айтса, бирөө айтат, жума күнүңүз менен десем, астагфирулла бидат дейт. Анан мен айттым, эмне кыласың? Ит үрүп атса, итке дагы кет деп айтыштын кереги бар. Ит үрө берет, карван жүрө берет. Чыкпай коюш керек. Мен документтерге сүрөт чыгарам, кредит ала турган адамдын сүрөтүн чыгарып берсем болобу дейт. Эгерде бирөө келип, мен кредит алып аттым, ошого сүрөтүм керексе чыгарып бербе. Анан бирөө келип сүрөтүм керек десе чыгарып бере бер, мага десе сойкуол иштеп аткан болсун. Сен келгенде эмнеге чыгарышын сурасаңа милдет эмес. Бирок бирөө келип, мен прайскол иштеп атам, сүрөтүмү чырайлуу чыгарып берсеңиз, илип койсоң, адамда телефон чалып, мен по вызову барсам десе чыгарып бербейсиз. Анан бирөө келип түшүп аткан чыгарып берип кое бересиз тууганым. Маселе ушунда. Сен билиш милдеттүү эмес. Базарда сатуучу өзү саткан кийимди өзү 1-2 саат кийип, кийин сатып жиберсе болобу? Болот. Ал эмес, 2 жыл кийген кийимин сатсаң да секонд хенд деген бар го. Бар тууганым. Бирок бир шарты бар, айтышың керек. Муну эски 1 жыл кийгем. Муну кийип ичим өтүп кетип, сүт ичкенде менин ичим өтүп кетип, анан жууган бир сыйра. Же муну эски, же сурап калса келип, кандай эскиби десе, 2 жолу кийгемди айтып койсоң, ошондо турус болот. Сураса. Анан сураса карап көрүп, жуттап көрүп алабыз. Анткени базарда сөзсүз түрдө жаңы кийим сатыш деген шарт жок. Чынбы? Ошондой болот. Бирок кийген эмессиңби десе, кийген эмесмин десең, анда арам болот дагы. Эми 1-2 жолу кийдим, менин кечиресиз деп айтсаң. СОС защита детей деген уюм медреседен балдарды алгыла деп ата-энелерди милицияканага чакырып жатат. Ушуга кандай дейсиз дейт. Ушундай нерсе чыгып атат. Бишкекте да ушундай айтып атышат. Буга маани бербегиле. Ошону медресенин мүдүрлүгү менен сүйлөшүп,
taqtaş керек. Kebir dinge karşı olan adamlar şunu ayta berişet, dep baldарды aynitıp jibersek, anan baldar ata-eneler alып ketip kalsa, medrese özünden özü jagılıp kalat dep oylap atışat da. Medrese mizamdu, dokumentleri bardığı jayında, mamlekettin mizamlarına tuğra kelet, baldar okup atat. Jap dese japkan hukuku jok, mizam jol berbeyt. Ana mine kılat, ata-enesine çalat. Öy, ap ketkile baldarыңар деп. Ana medresede 20 ala olsa 20'nın barını ap ketip kalsa, mine dualda okuta mugallimler. Ana özleri ailesinden cevap koyat dep, şunda aile kılып atat dep oylap atam men. Jok андай emes. Taqtaş керек ошону эмне үчүн ушундайды жаздырып алып барып туруп териштириш керек, разборка кылыш керек муну. Той кылбай эле жөн эле никеден өтүп жашай берсе болот, бирок сүннөт жок болот. Той нике кылыш парз, нике кыйыш. Ал эми той кылыш сүннат. Жок дегенде бир кой союп, таркы сүннат болот сенекен. Үз юртуну кыска вакытка тарк кылганларга, лекин шу вакыт ичиде bosqinchilik, qaraqchilik yo'lida boshqa kimsalar bosib olsa, vatanni himoya qilish uchun yurt egasi jihad e'lon qilsa bo'ladimi? Va har ikki tomonga Allohning chin dunyodagi hukmi qanday bo'ladi? Haq mukammal javob uchun rahmat deydi. Yaxshi tushunmadim. O'z yurtini qisqa vaqtga tark qilganlarga, lekin shu vaqt ichida bosqinchilik, qaraqchilik yo'lida boshqa kimsalar bosib olsa, vatanni himoya qilish uchun yurt egasi jihad e'lon qilsa bo'ladimi deydi. Bir odamga bir odam jihad qiladi. Yo'q, jihad degan turganim bu sistema jihad bo'ladi. Bu jamoatga jamoat jihad degan bo'ladi. Sening uyingni birov bosib olsa, sen kelib sotqa ber ana. Misol uchun. Je quvalab chiq uyingdan. Agar dokumentlaring o'zida turgan bo'lsa. Quvalab chiqqandan ko'ra sotqa bor dokumentingni ko'rsatсаң, birov bosib olgan bo'lsa, ani bir kunda quvalab chiqarib berib qo'yadi. Aga jihad deb buyoqqa flak tilib olib, Allohu akbar deb qilich bilan ko'tarib turish shart emas, bir tartibi bor. Men shuni tushundim. Sen bir joyga ketib qolsang, 6 oy 7 oyga uyingga birov kirib bosib olibdir. Sen kel o'shani chiqarish uchun o'shaga jihad jariyalasan bo'lavi deb atasında. Jihad deb aytsak da janagıday bir mubalağa turda jihad deb aytsak bo'ladi, uyingni saqlab qolish o'zingning mildeting. Maling, dining seniki bu. Eğerde birov malingni tartib olsa, ani quvib chiqqanga qo'lingga quvib chiq, biroq bizning mamlakatning shartida sotqa bersang, dokumentingni ko'rsatsang, ani quvib chiqadi albatta. Sen o'zingning malingni o'zing qilib olganga sen to'liq huquqing bor. Al emas o'zining malini saqlash uchun salg'ilashib o'lib qolsa, bu shahid degan hadis dağı var. Halal malini aviringni birov kelib tartib olib atgan bo'lsa, o'shani to'sib atib, bir bala bo'lib o'lib qola turgan bo'lsang, sen jannatda bo'lasan. Şahit bo'lasan degan so'z bor ekan, adal mal saqlab qolish. Dindagi negizgi 5 asl var. O'shalar din, adamning ömrü, adamning aqli, jani, nafsini aytdigani. Anan arz, adamning abir namusi, anan adamning mali dağı. Jihad şu 5 narsa uchun bo'ladi. Ushul narsa saqlab qolish uchun bo'ladi. Ushlardan birine bir ziyon tegizib olsa, ani bi qadril imkon qo'lingga kelib to'sishing kerak. Anan biroq to'sot dese, balkim anındagi o'zining huquqi vardır. Antkeni sen dokumentingni biri olib turib jasab sotib bergan bo'lishi mumkin. Barib so'rash kerak birinchi. Sen qaysi men yashab otasan? Balkim seniki xatoni qilib bo'lishi mumkin. Har kimning o'zining haqiqati bor. Balkim sen o'zing adashib bir narsa qilgandirsan misol uchun. Shuning uchun ani terishtirish kerak, mizam yuzunda ani qarab beradi inshaalloh. Men shuni aytataman. Alloh rozi bo'lsin. Menin ayalım oğurup jatteli bir yıldan öttü, oşoğu cemaattan bir dua alıp beresizbe deydi. Ayalım atı Zumrat deydi. Atların yazış umuman şart emas. Kur'an okutkanda atlarını aytıştағы şart emas. Kuday talan bilip durat, şu niyetinizin bardığına жеткирет inşallah. 2 katınım var, birösü özüm menen, birösü Moskvada balam menen. Özüm bara albayım, deport bolğum, ne kılış gerek, kantsem tuğra olot deydi. Deport bolsoň, katınına telefon çalasın. Telefon deport bolmagandır. Telefon çalıp aytasın, katın can deysin. Sen o yerde, men bir yerde jursök narazı bolboysun bu deysin. Taksız jüre versin balası menen. Sen bir yakta jüre veresin. Yok, jüre albaytam, boğay kaldın dese, Mana deport, mana barışqa jol yok, biroq sana bizden deport yok sana, sen kel deysin.
Anan kebeyim, kele albayım, onday munday dese, bирок men sözsüzdür de senin yaşaşıp gerek onday munday desen da başını boşaltqanга tuura kelet tuğanım. Bирок балаң балагатка жеткен болса, анан балаң балагатка жетелек болгон болсаң да мажбур алып келгенге туура келет. Анткени ал жерде намахрам жүргөнгө туура келбейт. Кээ бир аялдар бар, күйөөгө көп муктаж эмес болгон болсо, ушу паспортто эле күйөөсү бар болгон, кифая болгон болсо, анда майлы. А бирок мен келбесеңиз өлүп калам, жаман болуп атам, бияк бият карап десе, анда сен кел дейсиң аны. Жеңи кыска көйнөк менен намаз окуса болобу? Болот. Бирок жеңди түрү окуган макру. Өзү жең кыска болсо бир аз адепсиздик болот, бирок дурус болот. Бирок узун жеңди түрү окуган макру деп анткени кийим өзү дагы таспай атат дейт. Ошол себептен. Аслидан кыска тигилген болсо, иншалла зыяны тийбейт, бирок узун болгону жакшыраак. Күнгү сыган сууга даарат алса болот. Күнгү сыган сууга даарат алса болот. Бирок илажы болушунча бети жабык болуп сыган болсо жакшы. Анткени жанагы пес деген оору ошондон пайда болот деген даиф хадис бар. Недостоверный хадис бар. Атам мас болуп апамы көп урат. Апама каттуу айтсак, атама каттуу айтсак болобу дейт. Жок, урганда тоскула. Атаңар апаңар дуруп атканда чуркап барып муштумга өзүңөр тоскула. Атаңарга кол көтөрбөгүлө. Атаң апаң уруп атканда ошо бокушка сен барып ишен болуп бер, халас. Каттуу айтпа, сен урусун чарчаганча. Апаң урдурбу ошо. Дуа кыл, каттуу айтпа атаң о. Кээ бир сайттар рагайып кечесин бид'ат деп жатышат, чын элеби хадистер бар, бул түн тууралуу дейт. Талаш маселе. Кээ бир жамааттар бар, рагайып кечесин сөзсүз болуш керек дейт. Бул көпчүлүк сопуларга тиешелүү. Анан кээ бир жамааттар рагайып кечеси сөзсүз болбош керек дейт. Бул жанагы салафи туугандарга тиешелүү. Анан рагайып кечеси талаш маселе болбогон жакшыраак деген бизге тиешелүү. Ооба таксырларым. Рагайып кечесин Ибн Абидин бид'ат деп сүрөттөйт Ханафи алымдарынан. Анан бирок ошол эле башка бир алымдар жок, бул болот, жакшы, ондай мындай дегендер дагы бар. Ошон үчүн биз рагайып кечеси жөнүндө көп мындай ихтимам берип, ошондой кылгыла деп айтпайбыз, бирок бирөө кылып аткан болсо, Аллах хидаят берсин деп дуа кылабыз, анан алар дароо эле бид'атка чыгарып жибербейбиз. Даиф хадистерди колдонсо болобу, эмне үчүн даиф дейт. Эмне үчүн даиф экенин түшүндүрүш үчүн сага 6 ай убакыт керек. Анткени хадис кантип даиф болгонун түшүндүрүш бул илим өзүнчө тууганым. Ал эми даиф хадиске амал кылса болобу, фазаил амалда амал кылса жарай берет, эгерде өтө даиф болбосо. Тамеки менен насвайды мубах дешет, кээ бирлери харам дейт. Туурасы кайсы? Туурасы макру. Дааратты бузабы? Бузбайт. Эшектин тезеги дагы бузбайт. Ал арам. Булар макру, эшектин тезеги дагы бузбайт дааратты. Өткөнкү сабакта намаздан кийин таспих айтылганы жакшы деп айттыңыз. Ал эми мечиттерге аятал курсийни астына жазып койгон, кимде ким аятал курсийни парз намаздан кийин окуса, бейиттен аны өлүм тосуп турат деп. Ооба, ошол аятал курсиден таспих айтасың деген сөздө сен аятал курси сураган, таспих сураган сен. Аятал курсини окусаң ооба. Ооба. Парз намаздан кийин туура. Парз намаздан кийин сүннөт окуп алып туруп, анан аятал курси окусаң, бул парз намаздан мурдоп койгон болбойсуң. Аятал курси таспилерди парз намаздан кийин кылсаң дуаң кабыл болот, бирок бул деген сөз, бул сүннөттөн кийин болсо болбойт деген сөз эмес. Анткени башка бир хадисте айтылат, Айша энебиз айткан, пайгамбарыбыз эгерде сүннөт намаз болсо, дароо ошого турар эле дейт. Ошон үчүн парздан кийин сүннөтү жок намазда да дароо зикир кылып аятал дуа кыласың, а парздан кийин сүннөтү болсо сүннөтүнөн кийин дуа кыласың. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Кудай Таалам ушул кол көтөрүп турган, дарске келген ар бир бирадарларыбыздын бардыгынын жамий тилектери кабыл болсун. Бу жерден мага хадия жөнөтүп, уулумдун хажаты бар дейт.
Oşol ükabizin hajatı inşallah makbul bol işe aşıp makzi olsun. Anan bir yerden dağı dua kılıp enem oğurlu, atam oğurlu, başka muhtaçlar varlar. Kolu götürgöndün her birinin içinde bir tilek maksatı var. Kudayım oşonun bardığını kabul kılgan bolsun. Kudayım elimiz jutul şermende kılbasın. Kudayım mamleketi tinçlik bolsun. Jaz gelgende bardığız kuturup kalatılek kutura turan kurtardın bardığını Kuday talam iman menen çürügen bolsun. Өлkөbüzde miting, ızı-çuu, jana başka degenler jok bolsun. Bizge sırttan gelip MPO iştep alıp mamleketimizni buzgusu gelgenler, mamleketin içinden iritip özlerinin aram işin kılgısı gelip batıştan akçala turgan akmaktar var. Kuday talam oşolordun bardığın özlerinin probleması menen ayle kılgan bolsun dagı eli bizge derzi tınçlık bergen bolsun. Oşonday bir MPO'lar sıtkı düşmanlar gelip bizdi kozutup ulut aralık, düşman aralık, köçe aralık, tündük düştükte ızı çıkıla turgan bolsa, oşolarga girbesten Allah'tan kork dep aytıp, oşolardı tosup kalgandı, oşolarga toskolduk kılgandı Kudayım bizge nasip kılgan bolsun. Jeri bizge tınççılık, amançılık, omat bersin. Kudayım iki dünya şermende kılbasın. Amin. Bir rahmetke erhamar rahimin. Menin oştodagı bir joluguşum bar el, oşoga şaşıp ketip atam. Tuğandarım Allah razı olsun. Bu kagazlardı men okul baganda da alıp ketem.